Саламатсыңарбы? Бүгүнкү лекциябыздын темасы Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү. Эгемендүү Кыргыз республика болгонго чейин мамлекеттүүлүк тарыхында көптөгөн баскычтарды басып өткөн. Мына ушул бүгүнкү лекцияда мамлекеттүүлүктүн негизги баскычтары менен сиздерди тааныштырамын. Бул лекцияда төмөндөгү маселелерди карайбыз. Биринчи, Кара Кыргыз автономиялуу областы, андан кийин Кыргыз автономиялуу республикасы. Жана үчүнчү сурообуз, Кыргыз АССРнин биринчи конституциясынын кабыл алынышы, ошондой эле Кыргыз ССРнин жарыяланышы. Кара Кыргыз автономиялуу областы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн Совет дорундагы эң алгачкы баскычтарынын бири десек жаңылышпайбыз. Улуттук мамлекеттүүлүктү түзүү маселеси 1921 жылдары каралып баштаган. Бирок ага чейин СССРдин түзүлүшү 1922 жылы 30 декабрга туура келет. Мына ошол Советтик социалисттик республика түзүлгөндө анын курамында Россия Федерациясы, Белоруссия, Украина кошулган. Мына ошол Кыргыз республикасы болсо, Кыргыз мамлекети ал учурда Түркстан АССРнин курамына кирген. Мына ошентип Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн улуттук мамлекеттүүлүккө өтүү бул Кыргыз мамлекети үчүн абдан коркунуч туудуруп турган. Себеп дегенде өзүнчө область болуу үчүн дагы да болсо биздин кыргыз интеллигенция катмарлары өздөрүнүн аракеттерин жасап баштаган. Мисалга алсак, өкүлдөрдү алсак, Ишаналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов өңдүү өкүлдөр мына ошол улуттук мамлекеттүүлүккө салымын кошушуп, сунуштарын берип турушкан. Ошентип 1922 жылы 25 мартта Түркстан Борбордук аткаруу комитетинде тоолуу областы түзүү сунушу кабыл алынып, чечим чыгарылат. Бирок кайрадан бул токтом тоолуу областтын түзүүсү артка кайтарылган. Ошентип Кара Кыргыз областынын түзүлүү кыскача башындагы тарыхы мына ушундай. Ал эми өз алдынча мамлекетти түзүү 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу областы 14 октябрда түзүлгөн. Бул 1924 жылы 14 октябрда Россия Федерациясынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу түзүлгөндүгү тууралуу чечим кабыл алынат. Жана ошондой эле 1924 жылы сентябрь айында чек ара маселелери ошондой эле каралган. Жана ошондой эле Түркстан АССРнин курамындагы Фергана, Жети Суу, Самарканд областтарында 860 кыргыз, Памирде, Бухарада жана түштүк батыш Кытайда дагы 210 кыргыздардын жөнүндө маалыматтарды аныкталып, демек өз алдынча мамлекетти түзүш үчүн кыргыздардын башын бириктирүү маселеси турган. Ошентип эң алгачкы мамлекеттүүлүктүн этабы 1924 жылдын 14 октябры деп билсек болот. Жана ошондой эле бул өз алдынча мамлекеттүүлүктү түзүү этабында андан тышкары ошо мамлекеттүүлүккө тиешелүү болгон большевиктик партиялык жетекчиликтерди бекитүү маселеси турган. Ага биринчи секретарлыкка Михаил Каменский, экинчи секретарлыкка Юсуп Абдрахманов жана ошондой эле революциялык комитеттин төрагалыгына Иманалы Айдарбековдор бекитилген. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлдү. Демек, анын кыргыз өкмөтү Бишкек шаарына Борборго көчүп келет. Жана ошондой эле Борбор шаар катары Бишкек шаары деп аныкталган. Ошентип бүгүнкү лекциябыздын экинчи суроосуна көңүлүңүздөрдү бурсак, Кыргыз
автономиялуу республиканын түзүлүшү. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизги, бул дагы өзүнүн этаптарынын бири десек жаңылышпайбыз. Ошентип Кара Кыргыз автономиялуу областунан кийинки этап бул Кыргыз автономиялуу республика болуп саналат. Дагы деле болсо биздин өзүбүздүн кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү деп саналган Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбаков өңдүү биздин өкүлдөр мына ошол мамлекеттүүлүктү токтоп калбастан андан ары улантуу жөнүндө далаалаттарын жазышкан. Ошентип 1925 жылы декларация кабыл алынат. Анда Кара Кыргыз автономиялуу областтын түзүү, андан ары кара деген сөздү алуу жөнүндө сунуштарын беришкен. Ошентип 1925 жылы 25 майда Кара Кыргыз автономиялуу областтын ордуна Кара Кыргыз деген терминди, кара деген сөздү алып салышып, Кыргыз автономиялуу республика деп чечим чыгарылат. Бул чечим 1926 жылы 1 февралда Кыргыз обкомунун кеңешмесинде кабыл алынат жана Кыргыз АССР болуп айландырылат жана чечим кабыл алынат. Жана ошондой эле 1927 жылы 7-12 марттар аралыгында Кыргыз АССРнын советтеринин 1-съездинде мыйзамдаштырылат. Жана ошондой эле ал жерде президиум шайланат. Президиумда 17 адам болгон. Жана ошол президиумдун төрагасы болуп Абдыкадыр Орозбаков бекилген. Жана ошондой эле эл комиссарлар кеңешменин төрагасы Жусуп Абдрахмановду бекитишкен. Ошентип 1925 жылы 7-12 март айларында Кыргыз автономиялуу республика болуп жарыяланган. Бүгүнкү лекциянын 3-чү негизги суроосу Кыргыз АССРнин биринчи конституциясынын кабыл алынышы жана Кыргыз ССРнин жарыяланышы. Алгач Кыргыз АССР болгондон кийин негизги милдет бул ошо конституцияны түзүү болгон. Жана ошондой эле 1929 жылы 30 апрелде Кыргыз АССРнин советтеринин 2-съездинде 220 делегат катышып, конституцияны талкуулашып жана бекитишкен. Бул конституция 7 бөлүмдөн, 16 главадан жана 97 статьядан турган. Конституцияда эмнелер камтылган? Кыргыз ССР болуп жарыялануу маселеси, ошондой эле элдин ортосундагы ынтымак жана ошондой эле араб алфавитинен латын алфавитине өтүү жөнүндөгү маселе дагы жарыяланган. Ошентип мамлекеттүүлүктүн негизги этаптары болгон Кыргыз автономиялуу республика мына ошо конституциянын негизинде 1936 жылы 5 декабрда Кыргыз ССР болуп ССРдин курамында киргизилген. Демек, өз алдынча болсо дагы өз алдынча мамлекеттүүлүккө ээ болгондон кийин албетте герб жана желеги кабыл алынган. Ошондой эле мамлекеттик тил катары кыргыз тили жана орус тили жарыяланган. Мамлекеттин бардык жетекчилерин кыргыз тилин билүү милдеттендирген. Жана ошондой эле кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзүнчө бир шарт түзүлдү десек болот. Ошентип Кыргыз ССРнин жарыяланышы бул 1936 жылы 5 декабрга туура келет. Жана ошондой эле 1936 жылы бул экинчи конституция кабыл алынат.
5 декабрда, мына ошол 1936 жылы 5 декабрда Кыргыз автономиялуу республика Кыргыз ССР деп мыйзамдуу түрдө жарыяланат. Борбор шаары Фрунзе деп аныкталат жана ошондой эле жогоруда айткандагыдай мамлекеттик тилдери, территориясы жана ошондой эле тең укуктуулук, элдердин билим өз эне тилинде билим алуу сыяктуу укуктары киргизилген. Жана ошондой эле мамлекеттик саясий статуска дагы ээ болушкан. Жана Кыргыз ССР болуп жарыялангандан кийин анын төрагалыгына Абдыкадыр Орозбеков, эл комиссарлар советинин председательдигине Юсуп Абдрахманов жана ошондой эле Баялы Исакеевдер бекитилген. Ошентип бүгүнкү лекциябыздын темасы эң Кыргыз элинин тарыхындагы өз алдынча мамлекет болууга болгон негизги баскычтары жөнүндө маалымат уктуңуздар.